Өкмөт үйүнө кайрадан митингчилер чогулду. Митингчилер өкмөт үйүнүн ичине кирүүгө аракет кылып жатышат. Алар бийликтен мурунку эле адамдарды көрүүнү каалабай турганын айтууда. Ичинде Садыр Жапаровдун адамдары жүрөт. Биз люстрация талап кылабыз, деди митингчилердин бири. Митингчилердин арасында уруш чыкты. Жанындагылар аларды чагымчылдыкка алдырбоого чакырышты. Митингчилер эки топко бөлүндү. Алардын бири Садыр Жапаровго ишеним артса, экинчиси ал иллюстрация жасап же жаңылануу болоруна ишенбегендер. Бишкекте өкмөт үйүнүн алдында Садыр Жапаровдун премьер-министр болушуна жана бийликке кайрадан эски саясатчылардын келишине каршы болгон топ митингге чыкты. Бул тууралуу жеринен Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы билдирди. Андагылар эскилерге жол жок, иллюстрация кылыш керек деген плакаттарды даярдап жатканын көрүүгө болот. Чогулгандар кайра эле бийликке эскилер келгени жатканын айтышууда. Арасында элди мыйзамга сактоого, ынтымакка чакырып жаткандар дагы бар. Митинг өтүп жаткан жерде элден бир аз очолонуп, милиция кызматкерлеринин турганын көрүүгө болот. Эске салсак, өткөн түнү Жогорку кеңештин депутаттары кезексиз жыйында Садыр Жапаровдун талапкерлигин премьер-министрлик кызматка жактырган. Булак Спутник KG. Садыр Жапаровдун премьер-министр болушун тааныбайбыз. Бул тууралуу жаңы түзүлгөн дагы бир координациялык кеңештин мүчөлөрү маалымат жыйын учурунда билдиришти. Белгилей кетсек, Кыргызстанда дагы бир координациялык кеңеш түзүлдү. Анын курамына Чоң Азат, Ордо, Мекен ынтымагы партияларынын лидерлери жана Реформа партиясынын мүчөсү Урмат Жаныбаев, Ыйман Нуру партиясынан Чыңгыз Макешев кирген. Бүгүн 7 октябрда алар өкмөт үйүндө маалымат жыйын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп берди. Экинчи координациялык кеңеш жыйында кечээ 6 октябрда Жогорку кеңештин депутаттары тарабынан көрсөтүлгөн өкмөттү жана Садыр Жапаровду премьер-министр катары тааныбай турганын айтышты. Мындан сырткары алар өкмөттү толугу менен иллюстрация кылып, кийинки шайлоого Мекеним Кыргызстан, Биримдик, Кыргызстан партияларын катыштырбай парламентти таратуу чечимин кабыл алышкан. Эске салсак, буга чейин өлкөдө бир координациялык кеңеш түзүлгөн. Анын курамына КСДП, Республика, Ата Мекен, Бүтүн Кыргызстан, Бирбол жана замандаш партиялары кирген. Булак Спутник KG. Кыргызстанда 7 октябрь саат 11:00 карата коронавирус жуккан жаңы 298 учур катталды. Сутка ичинде катталган жаңы учурлар: Бишкек 57, Ош 20, Чүй облусу 10, Ош облусу 61, Талас облусу 8, Нарын облусу 1, Ысык-Көл облусу 5, Жалал Абад облусу 47, Баткен облусу 89. COVID-19 илдетинен каза болгондордун жаңы учурлары: пневмонияны эсепке алганда Ош облусу 2, Бишкек 1, бардыгы болуп 1 сутка ичинде 3, жалпы 1069. Республикалык штаб 1 сутка ичинде өлкө боюнча 18 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бишкек шаары 5, Ош шаары 3, Ош облусунда 5, Жалал Абад облусунда 3, Баткен облусунда 2. Ал эми 1 суткада 1 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Үй карантининен 5 мед кызматкер чыгарылган. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 3354 учур катталды. Алардын ичинен 3069 мед кызматкер айыгып чыкты. Бишкектеги эски аянтта Жогорку соттун имаратынын алдында милиция кызматкерлери турат. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы билдирди. Ал эми өкмөт үйүнүн алдында адамдар топтолууда. Буга чейин Жогорку соттун маалымат кызматы саясий күчтөрдү мыйзамдын негизинде иш кылууга чакырган. Алар соттордун ишмердүүлүгүнө кийлигишүү жумушка терс таасирин тийгизе турганын айтып, мындай иш-аракет кылмыш болуп эсептеле турганын эскерткен. Булак Спутник KG. Өрттөлүп тонулгондон кийинки Ак үйдөгү көрүнүш.
Өкмөт үйүн өрттөгөн, тоногондорду түшүнгөн жокмун. Ал жакта аз эле чиновник, бирок абдан көп карапайым адамдар иштейт. Арасында Лондондогу сонун ишин таштап, элиме кызмат кылам деп келген менин сүйүктүм да бар. Эми алардын документтери эмне болду? Кызым визага атасынын иш жеринен документ керек деп жатат. Чет өлкөгө элчилигине ушул сүрөттөрдү көрсөтөбү? Бул кайра эле биздин салыкка оңдолот да. Ушуга кеткен акчага мектеп же оорукана салсак болот беле. 6 октябрдагы Ак үйдүн ичи деп жазат Бактыгүл Чыныбаева. Булак элдик медиа. Кыргызстандын Кытай менен чектешкен аймагында күчү 5 балга жеткен жер титирөө болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Жердин силкинүүсү 6 октябрь саат 14:11 катталды. Жер титирөө Алай районунун Нура, Эркештам айылдарында 4 балл, Экизяк, Көксүү айылдарында 3 балл, Каракиндик, Бордой айылдарында 2,5 балга чейин сезилди деп айтылат билдирүүдө. Жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Булак Спутник KG. Бишкек шаарынын мэринин милдетин убактылуу аткаруу биринчи вице-мэр Алмаз Бакетаевга тапшырылды. Мындай чечимди координациялык кеңеш кабыл алды деп билдиришти мэриянын басма сөз кызматынан. Маалыматка ылайык, координациялык кеңештин чечимине Алмаз Бакетаев макул болду. 6 октябрда Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов өз каалоосу менен кызматтан кетүү арызын жазган. Кийинчерээк шаар мэринин кызматын Жоошбек Коеналиев убактылуу аркалай турганы, анын оппозиция убактылуу мэр кылып шайлаганы кабарланган. Жоошбек Коеналиев шаардык кызматтар менен жолугушуу өткөрүүгө жетишкен. Булак Супер KG. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Төлөбаев көлдүктөргө кайрылуу жасады. Ал билдирүүсүндө элди ынтымакка чакырып, бардык иш-аракеттерди мыйзам талаасында аткарууга үндөдү. Ошондой эле күнүмдүк турмушка кайтып, ишке чыгууларын суранды. Урматтуу калайык, Бишкектеги жаштар, балдар, болду эми кайра келгиле айылдарга. Шаарды тонобогула, талабагыла, жетет. Кимден өч алып атасыңар? Өлкөм тез арада кайра иштеп башташ керек. Кыш келди, эртерээк иш башталсын. Оору кете элек, азыр күчөйт. Бишкек тынчымайын, облустар тынчыбайт. Жетет ко. Мародерлор азыр жаңы технологиянын заманы. Бардык тоноп атканыңар, бир күн чыгат уят болосуңар. Койгула, токтогула деп жазды Балбак Төлөбаев. Булак элдик медиа. 6 октябрда Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов кызматтан кеткени, анын ордуна Кыргыз Республикасынын эл артисти, музыкант Курмангазы Азыкбаев келгени тууралуу маалымат соц тармактарга тараган. Кийинчерээк министрликтин мекемесине маданият өкүлдөрү чогулушуп, узун талкуу болгон видео тарады. Анда маданияттын абалы тууралуу кеп козголуп, нааразычылыктар айтылып, жыйындын соңунда Азамат Жаманкулов кызматын уланта турганы айтылат. Талкуу жараткан маалымат боюнча министр Азамат Жаманкуловго байланышканыбызда көтөрүлүшчүлөр келип, кызматты тапшырып кетүүсүн талап кылганын айтат. Митинг болгон күнү мекемени кайтаруу үчүн министрликтин кызматкерлери калганбыз. Митингчилер түндө биздин мекемеге да келишип, бул жакты бошотубузду, мага кызматты тапшырууну айтышты. Ортодо тартышуу болду. Бизге тынчтык керек. Кресло меники эмес, элдики деп кызматкерлер менен мекемеден чыгып кеттик. Андан кийин эле Курмангазы Азыкбаев министрдин милдетин аткаруучу болду деген кептер чыгып кетти. Көп өтпөй маданият өкүлдөрү чогулуп, ага мен да катыштым. Курмангазы Азыкбаев министрдин креслосун тартып алайын деген ою болбогонун, митингчилер мекемени талаптонуп кетишпесин, көзөмөл кылып отуруңуз дегеннен келип отурганын айтты, деди ал. Булак Супер KG. Кумтөр Gold Company компаниясынын Бишкектеги кеңсесине белгисиз адамдар кирип барды. Бул тууралуу компаниянын маалымат кызматынын жетекчиси Марина Гаврилова билдирди. Анын айтымында ишкананын кеңсесине болжол менен 30 кишиден турган топ кирип алган. 30дай адам алгач учкун имаратына, андан соң Кумтөрдүн кеңсесине киришти. Биз элди кошундардан, укук коргогандардан жардам күтөбүз, деди Гаврилова. Ал учурда кеңседе эч ким жок экендигин, бардыгы аралыктан иштеп жатканын кошумчалады. Булак Спутник KG.